Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде майонез кошулган даамдуу салат болмокчу. Керектүү азыктар: бадыраң, сыр, колбаса жана жумуртканы майда чарчып туурап алабыз. Эгер бадыраңдын кабыгы калың болсо, анда арчып эле салганыңыз оң болот. Ал эми жумуртканын агы менен сарысын бөлүп алабыз да агын майда туурайбыз. Ошондой эле бизге бир союз керек. Союзду майдараак сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Союзге майдаланган бир аз сарымсак кошобуз жана 1,5 кашыктай майонез, ошондой эле 1 чымчым туз жана бир аз кара мурч кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Жана ошондой эле көк чөптөрдөн да майдалап туурап алабыз. Мен укроп жана көк пиязды туурап алдым. Ал эми рецепт боюнча мындай салатты шакекчедей болгон тоголок форманын ичинде чогултушат. Андай формам жок болгондуктан мен үйдөн контейнер жана суусундук куюлган бутылканын ортосун кесип жасап көрдүм. Бул тажрыйбамда ишке ашты десек болот, анткени салаттан оңой эле чыкты жана керектүү убакта мына ушинтип колдоно алсак болот. Ал эми диаметри бир аз чоңураак болсун десеңиз, анда ылайыктуу контейнердин түбүн кесип колдоно берсек да ыңгайлуу болот. Эми салатыбызды чогултуп алсак, алгач алдына союзду, андан кийин башка азыктардын баардыгын ирети менен тизип, үстүнөн баскылап, ар биринин ортосун майонез менен майлап чыгабыз. Мына ушинтип салатты чогултуп алгандан кийин жумуртканын сарысын майда сүргүчтөн өткөрүп, бетине толук жаап, андан кийин фантазияңызга жараша кооздоп койсоңуз да болот. Ал эми мен жөн гана көк пияздан себелеп койдум. Достор, мына ушинтип биздин салатыбыз да даяр болду. Эгер видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, сунушуңуз болсо комментарий жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.